Чүй облусунун Ысык Ата районундагы Люксембург айылында ачылган FHI коомдук кайрымдуулук фонду 2003-жылы 26-июнда Кыргызстанда ачылып, негизги максаты жакырчылыкты жоюу жана Кыргызстандагы калктын жашоо деңгээлин жакшыртуу максатында ачылган. Бул программа мектеп курагындагы балдары бар жардамга муктач үй-бүлөлөргө колдоо көрсөтөт. Фонд 2005-жылдан бери ушундай үй-бүлөлөрдөгү 2400дөн ашык өспүрүм бала менен иштешип келе жатат. Бул программа Ысык Ата районундагы Сынташ, Тельман, Ротфронт, Юревка, Люксембург, Кант шаары жана 1-Май районунун Калсордо жаңы конушунда, ошондой эле NSI конушунда ишин жүргүзөт. CDP объектилери жана балдарды өнүктүрүүнүн 4 тарабы: эмоционалдык тармак, интеллектуалдык тармак, физикалык тармак, социалдык тармак. FHI фонду балдарды өнүктүрүү программасы ата-энелерди, коомдо жашап жаткан адамдарды жана жетекчилерди балдардын эмоционалдык, интеллектуалдык, физикалык жана социалдык талабын толтуруп берүү үчүн даярдайт. 기아 대책이 키르기즈스탄을 포함해서 전 세계 60여 개국에 FHI коомдук кайрымдуулук фонду дүйнө жүзүндө 60тан ашык өлкөдө, ошонун ичинде Кыргызстанда ар кандай билим берүү программаларын алып барат. Эми ушунда боло турган билим берүү программасы жаратылыш менен илимди изилдей турган жана азыркы учурда эң популярдуу болуп жаткан программа болгондуктан абдан маанилүү окутуу болот деп ойлойм. Келечекте Орто Азияда, анын ичинде Кыргызстанда ушул сыяктуу окутуу программаларын көбөйтүүнү максат коюп жатабыз. Кыргызстандагы көптөгөн окуучулар ушул сыяктуу мүмкүнчүлүктү алышына биз чоң аракеттерибизди кылабыз. 이상입니다. Чүй лидерлерди даярдоо окуу борборунда жайкы эс алуу учурларында өлкөбүздүн жаратылышын коргоо, ага аяр мамиле жасоо, көздүн карагендей сактоо боюнча балдар кыздарга арналган 3 күндүк чакан лагерь уюштурулду. Бул лагерде балдарга суу кемесин жасоо, ал эми кыздарга бир тарапка асынган баштык жасоо тапшырмалары берилген. Жалпысынан уюштурулган лагерге CDP'нин балдары 23, 24, 25 августта 135 бала 3 күндүн ичинде 7-8 класстын окуучулары жана Калсордо, NSI, Кант, 3 жана 4 мектеп, Юревка, Ротфронт, Тельман, Сынташ жалпы 9 мектептин окуучулары катышты. 살아봤었습니다. 너무 반갑습니다. 우리 키르기스탄 아동들과 또 우리 또 FHI 또 CDP 학생들과 함께 Саламатсызбы, абдан кубанычтамын. Биз Кыргызстандын жаш балдары менен жана FHI'дин SDP окуучулары менен бирдикте Кыргызстандын абдан кооз жаратылышын коргоо боюнча лагерибизди жакшы жана көңүлдүү маанайда өткөрүп алганыбызга абдан кубанып отурам. Биздин FHI фонду дагы аракет кылып Кыргызстандын кооз жаратылышын сактаганга аракет кылып, жана биздин Кыргызстандын балдары STEM билим программасы аркылуу Кыргызстандын алдыңкы технологиялар өлкөсү, өнүккөн Кыргызстан кылганга аракет кылабыз. 그러한 키르기스탄이 되도록 최선을 다해서 노력하겠습니다. Уюштурулган лагерде маалымат технологиясы боюнча да балдар кыздарга мугалим туура сүрөткө түшүү жана анын методикаларын үйрөнүү, уюлдук телефон аркылуу ар кандай колдонмолордун жардамы менен туура сүрөткө түшүүнү үйрөттү. Айлана чөйрөнү канткенде сактап калабыз деген темада да семинар болду. Бүгүн биз CDP лагеринде, бир күндүк лагерде эс алып жатабыз. Ошондой эле CDP лагеринин программасында түйүү жана IT программалары көптөгөн сабактар болот экен. Абдан кызыктуу. Бул жакта биз сумка түйүп, азырынча сумка түйгөндү үйрөнүп, хобби катары алып жатабыз. Ошого эле абдан кызыктуу жана көңүлдүү өтүп жатат деп айтсак болот. Дагы ошондой эле мага абдан жакты. Бул лагерде жүргөндө абдан жакшы көрдүм. CDP'нин артыкчылыгы дагы мектептен тышкаркы болбогон сабактар, корейский, английский, кол өнөрчүлүктүн баарын CDP аркылуу үйрөнүп жатабыз. Жана ошондой эле CDP'нин эң жакшысы бизге CDP'ден өткөн сабактар аркылуу биз деген школго, мектепке барып окуганда аябай эле жеңил болуп, бизге кыйынчылык жараткан жок. Здравствуйте, меня зовут Каримов Дарий. Мне 14 лет. Я перехожу в 9 класс. В CDP я учусь уже 3 года. Мои любимые предметы это английский и волейбол. Я из многодетной семьи. Всего нас 10 человек, папа, мама. 3 мальчиков и 7 девочек. Я один раз занял даже 1 место в конкурсе стихов. И мы все очень рады тому, что нам помогают. Потому что нас спонсируют, одевают. И даже мы участвуем в разных праздниках, такие как Новый год и день рождения. Толуктай кетчү нерсе CDP окуучу балдарга фонд тарабынан англис тили, корей тили, IT, сүрөт, таэквондо жана менталдык арифметика сабактарын үйрөнүүгө жакшы мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берет. Жыл сайын балдарды мектеп сумкасы, канцтовар, бут кийим, азык-түлүк менен камсыздайт. Ар бир CDP'де окуган бала келечекте өз ордун табышына фонд чоң түрткү берет жана Кыргызстан өлкөсү өнүгүп өсүшүн көздөйт. Саламатсыздар, дарабы? Урматтуу кыргыз адамдарга, сөйүм кыргыз адамдарга. Бүгүн мен аттым Акчу.
Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Менин сүйүм кыргыз адамдарга, менин атым Акжол. Мен бул жакта FHI фондунда иштейм. Бүгүн биз СТП балдар үчүн технология инженерияны тааныштыруудабыз. Сабактар биздин балдар үчүн ачык жана биз дагы жардам берүүдөбүз. Бул сабактар келечекте балдар аркылуу Кыргызстанды өзгөртүүгө жана көтөрүүгө дагы жардамы чоң. Кийин балдар чоңоюп дагы үйрөнүү менен келечекте Кыргызстан өлкөбүзгө дагы чоң пайдасы тийсин деп каалайм. Кыргызстандыктарга ийгилик жана көптөгөн жакшылыктарды каалайм. Üzgörü koturgum kele, baldarını kelersek de bu sabah uygundan keyin, çoğun uygundan keyin Kırgızistan'da daha güzelden beri usulü kılsa kalayım.